Кыргызстанда балдары түнкүсүн кароосуз жүргөн ата-энелерди ата-энелик укуктан ажыратуу сунушталып жатат. Бул боюнча Мыйзам Долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы демилгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Эл арасында мындай мыйзам түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Калктын басымдуу бөлүгү каршы болсо, айрымдары гана колдоорун айтууда. Ата-энелик укук деген бул бир гана жол берилет аткан бул ыйык милдет да, бул ыйык укук. Ана муну ажыратып салуу баланын келечегине балта чабууга дейм. Жоқ, мақұл емес. Неге? Неге балдарды көшеге шықса ата-эне укугунан ажыратыш керек. Балдар эми атай ойноп чыгышпайт да, жумуш менен чыгышы мүмкүн. Ошондуктан каршымын мына нерсе. Билбейм. Айта албайм, просто туура эмес да. Жоқ, ажыраткан. Неге зачем аны ажыратып? Кайтадан наоборот жардам бериш керек да. Ата-энелик укуктан ажыратып койсоң, ал көчөгө чыгып кетпей берет ала. Болбойт андай. Колдобойсуз. Жоқ. Башка чара көрүш керек. Демек турамыз. Ооба. 18-ге чыга элек балдарды өтө жакшы тартип болот эле. Жакшы болот. Мен аябай поддерживать этем. Мыйзам долбооруна ылайык жай мезгилинде түнкү саат 11-ден таңкы 6-га чейинки убакыт аралыгында кароосуз жүргөндүгү аныкталса, балдар укугун коргогон мамлекеттик органдар ата-энелик укуктан ажыратуу маселесин көтөрө алышат. Ош облусунда кароосуз жүргөн балдарга атайын рейдтер уюштурулуп турат. Жыл башынан бери 66 өспүрүм кармалып, ата-энелерине болгону 1000 сомдон гана айып пул салынган. Ата-энелерине керкилерине эскертүүлөр, керкилерине түшүндүрүү иш-чаралары, ал эми керки ата-энелерге штраф менен чектелген. Бул аталган рейд мына Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 185 беренеси бар. Ошол мыйзамдын негизинде каралган. Бул өспүрүмдөр ошол 10дон кийин соода саттык жүргөн жерлерде, компьютер, интернет клубтарда, мындай коомдук жайларда, ошол эс алуучу жайларда, парктарда, ошондой жерлерде жүргөнгө тыюу салынат. Калктын аярлуу катмары менен көп жылдан бери иштешип келе жаткан Зайнап Бешмуратова аталган мыйзамды колдобосун айтат. Анын ордуна үй-бүлө институтун бекемдөө, ата-энелердин түшүнүгүн жогорулатуу боюнча иш алып баруу зарыл эле дейт. Мындай иштер аткарылбай туруп, ата-энелик укуктан ажыратуу тескерисинче үй-бүлөгө терс таасирин тийгизерин белгилейт. Бала менен ата-энени ажыратуу киргизилсе, мамлекет өспүрүмдөргө тийиштүү камкордук көрсөтө албасын кошумчалады. Биз мамлекеттик жатак мектептердин өз функциясын аткарбай жаткандыгына күбөбүз. Биринчиден, бир гана баланы тамак аш менен камсыз кылып койбостон, мамлекет тарабынан алардын толук кандуу өсүп өнүгүүсүнө түрткү бере турган механизмдер жок. Азыр ал институт өзүн актай албайт. Ошондой эле, эгер мамлекеттен чоң каражаттарды кетирип бир мекемеге 8 миллион 40 миллионго чейин акча берсе, анын болгону 10%дан ашыгы гана балага тамак түрүндө жетет. Бул өзүн өзү актай албай турган механизм деп эсептейбиз. Негизинен баланы эгер укугунан ажыраткан учурда мамлекет толук кандуу камкордугуна алыш үчүн аны бекемдей турган механизмдер иштеш керек. Андай ишеничтүү механизмдер бүгүнкү күндө жок. Серепчилер бул мыйзамдын опурталдуу экендигин жашырышпайт. Ата-энелер өз балдарына жетишерлүү көңүл бура албай жаткан учурда бул мыйзамдын кабыл алынышы коомдо томолой жетим балдардын көбөйүшүнө алып келиши мүмкүн дешет. Анын ордуна балдарды оң тарапка үндөгөн программаларды иштеп чыгуу жетиштүү экендигин айтышат. Бул мыйзам сөз түрдө ата-энесинин ата-энелик укугунан ажыратууну көздөөдөн мурда алардын ата-энелик укугунун бийиктигин көрсөтүү боюнча иш-аракеттерди көрүшү абдан зарыл эле деп ойлойм. Анткени ушуга жараша программаларды чыгарышы, ал программалардын ишке ашырылышына камылга көрүлүшү, балдарга карата түрдүү камкордуктар, алардын эс алууларына, билим алууларына, маданий иш-чараларга, социалдык фактордогу терс таасирлерди жоюуга карата иш-аракеттердин көбөйүшү азыркы көтөрүлүп жаткан ата-энелердин укугун ажыратууга караганда бийигирээк жана пайдалуураак, зарылыраак маселе болчу. Жарандар аталган долбоорго байланыштуу сунуш пикирлерин билдирсе болот. Сунушталган мыйзам 1 ай бою коомдук талкууда турат. Андан кийин гана эл өкүлдөрүнүн кароосуна жиберилет. Эске салсак, балдардын ден соолугуна, интеллектуалдык, руханий, психикалык жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча мыйзам акыркы ирет 2015-жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.